Ассаламу алейкум достор, Атлет Кейджи каналынын жалпы катталуучулары жана ММА күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырыңыздар. Кыргызстандык дагы бир ММА мушкери Муртазали Магомедов дүйнөдөгү эң биринчи UFC уюму менен келишим түзө турган болду. Аталган уюмдун президенти Дана Уайттын тандап алуу мелдешине катышып, биринчи раунддун алкагында эле мексикалык Брахьян Зорхераттуу каршылашын техникалык нокаут менен жеңип алды. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на О комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды туташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой.о тиркемесинде, баары сен каалагандай. Кызыгы атаандашы да бул беттешке чейин жеңилип көрө элегеле. Эки мушкер тең бул кармашка 9-0 рекордтор менен келишкен. Өзүңүздөр билгендей, Дана Уайт бул мелдеште өзүн мыкты жагынан көрсөтүп, кооз жеңишке жетип, же нокауттарды көрсөткөн мушкерлерди UFC уюмуна алып келет. Муртазали дал ошондой шартты аткарып, эми мынтип казактардын уюмунан дароо UFC-ге секиргени турат. Ийгиликтүү бул беттешинен кийин мушкерди куттуктагандар көп болууда. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллах. Большое спасибо всем за поздравления. Очень много сообщений получаю. Все четко, план выполнили. Теперь у нас есть еще один контракт. Кыргызстан, Алга. Всем большой рахмат. Кто болел, кто переживал и так далее. Скоро увидимся дома. Белгилей кетсек, Муртазали Магомедов казактардын октагон уюмунун жарым жеңил салмагынын чемпиону болчу. Өткөн жылы ал өзбекстандык Сардор Кудайбердиев аттуу каршылашын муунтуу ыкмасы менен жеңип чемпиондук корду тагынган. Андан соң ошол эле жылы декабрда бразилиялык Клаудисио Бритого каршы чыгып, өз курун коргоп калган. Кыргызстандык мушкер бул беттешке Америка Кошмо Штаттарынын Лас-Вегас шаарында жайгашкан Syndicate ММА клубунда машыгып келди. Буга чейин ал ошол залда казактардын Идирис Алиби аттуу мушкерине The Ultimate Fighter 33 мелдешинин чечүүчү беттешине карата жардамын берген. Андан соң Алиби UFC 319 беттешине чыкканда Муртазали анын бурчунда болгон. Эске салса, кыргызстандык мушкер ушуну менен профессионалдык деңгээлде жалпы 10 беттеш өткөрүп, бардыгында каршылаштарын убакыттан мурда жеңип келди. Мындай рекорд албетте UFC уюмун кызыктырбай койбойт. Муртазалидей болуп мөөнөттөн мурда жеңгендерди ал уюмда жактырары талашсыз. Андан сырткары Магомедов спорт сүйүүчүлөр арасында 2021-22 жылдар аралыгында жалпы 7 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңишке жеткен. Ал беттештери Гамма уюмунун алкагындагы дүйнө чемпионаттарында болгон эле. Мына ушундай достор, Муртазали Магомедов UFC-де өзүн көрсөтө алабы? Анын дебюттук беттешин ким менен көргүңүздөр келет? Бул тууралуу пикир комментарийлерден калтырып кетиңиздер. Албетте спортчубузду колдоп коюуну да унутпайлы.